Саламатсыздарбы? PowerPoint'un жардамында поле чидес оюнун даярдоо. PowerPoint'ти ишке чегиребиз. Ачканда бизге ушул бет ачылат. Макет биз пустой слайд тандап алышыбыз керек. Мурдакы сабакта поле чидеске керектүү болгон шаблондорду көчүрүп алганбыз. Дизайн коюшубуз керек. Ал үчүн дизайн. Ошол шаблондорду дизайн катары алабыз. Формат фона. Үчүнчүдө турган рисунок или текстура, файл жана ошондой эле биз жана көчүрүп алган шаблондорду коебуз. Мисалы үчүн ушул поле чудес деген шаблонду койдук. Бизге экинчи слайд кошо алабыз. Эми бул жерге оюндун жүрүшү жөнүндө жазышыбыз керек. Ал үчүн вставка, фигура, фигурадан кайсы бир фигураны тандайбыз. Фигураны тандагандан кийин плюс белгисине өзгөрөт курсорубуз. Мыштын оң жагын басып тартабыз. Фигурабыз чоңойду. Кааласак фигуранын түсүн өзгөртүп алсак болот. Оюндун шарты деп жазып коеюн. Оюндун шарты. Бул жерге жаздык. Шрифти чоңойтуп койсок дагы болот. Шрифтин размерин чоңойттук. Түсү ошол боюнча кала берсин. Бул жерге биз Якубовичтин сүрөтүн да көчүргөнбүз. Вставка, рисунок, Якубовичти коебуз. Бул эмескен вставка, рисунок. Так. Якубович бизге оюндун шартын түшүндүрүп аткандай элес калтырабыз. Якубовичти алып келдик. Оюндун шарты кандай экенин түшүндүрүү үчүн кайра вставка, фигура. Бул жерден фигура тандап алабыз. Мисалы үчүн мен мону тандадым. Мыштын оң жагын басып койдум. Бул үчүн тартып коебуз. Якубович сүйлөп аткандай. Кааласак бул фигуранын дагы заливкасын өзгөртүп койсок болот. Жазуу үчүн главнаядан шрифттин чоңдугун алабыз. Шрифттин түсүн алабыз. Оюн 3 этаптан жана финалдык оюндан турат деп жазып койдук. Түшүндүрмөсүн берсек болот. Эми дагы бир слайд кошуп алабыз. Бул жерден биз кийинки слайд коюу үчүн гиперссылка коюп алышыбыз керек. Вставкадан фигура, бул жерге стрелканы койдук. Стрелкага кийинки кадам деп жаздым. Бул стрелкага гиперссылка коюшубуз керек. Стрелканы тандагандан кийин мышканын курсор 4 жактуу стрелка болуп чыккандан кийин мыштын оң жагын басып гиперссылка место в документе деген бөлүктү тандайбыз. Биз 3-чү слайдка барыш керек. Окей. Эми 3-чү слайдка өтөбүз. 3-чү слайдыбызга белгилерди, шарттоо белгилерди түшүндүрүшүбүз керек. Ал үчүн биз вставка, кайра эле фигурадан бир фигура тандап алайлы. Бул фигурага шарттоо белгилер деп жазып коелу. Заливка койсок болот буга дагы. Главнаядан шрифттин түсүн алып алдык, чоңдугун алып алабыз. Шарттоо белгилер. Барабандагы шарттоо белгилер. Бул жака биз Якубовичти копировка кылып алабыз. 3-чү слайдка ставить. Бул жерге биз барабанды коебуз. Вставка, рисунок, барабанды көчүргөнбүз. Барабанды койдук. Чоңойтуу үчүн барабандын четиндеки көзөнөкчөнү бассак чоңоет. Эми барабандын четиндеки көк рамкасын алып коюшубуз керек. Ал үчүн сүрөттү 2 жолу басабыз. Өйдө панелдерден сол тарапта удалить фон деген басабыз. Басканда мына сыя түстөгү бул өчүп кетүүчү область.
Бизге мына барабандын ичи калыш керек, чоңойттук. Андан кийин бул жерде сохранить изменение деген басып коебуз. Биздин барабаныбыздын четтери да өчүп кетти. Бул жерде кичинекей сызыкчалар менен калды. Барабанды даярдап алдык. Эми биз буга түшүндүрмө беришибиз керек. Ставка, фигурадан стрелканы алабыз. Мисал үчүн мына жерде призовой деген. Стрелканы койгондон кийин кошумча терезе ачылат. Бул жерден стрелканын түрүн контур фигуры деген жерден талышына бул жакта чоңурагын тандап коебуз. Ушул стрелканы тандап, мыштын оң жагын басабыз. Копировать. Мыштын оң жагын басып ставить. Биз бир нече стрелка тандап алышыбыз керек. Мисалы үчүн 5ке коебуз. Банкрот. Плюска коебуз. Стрелканы буруп койсок дагы болот. Приз. Башка бизде белги жок экен. Сиздер мүмкүн башка барабан тандасаңыздар көбүрөөк белги чыгаттыр. Мисал үчүн ставка, приз дегенде бул фигураны коебуз дагы. Белек алат же оюнду улантат деп жазып коебуз. Эми ушул жазууну копировка кылып алсак болот. Же болбосо башкадан фигура алып жасасак дагы болот. Бул оюнду кийинки оюнчуга өткөрөт. Упайы күйөт деп жазып коеюн. Бул оюнчу туура жооп берсе, упайга ээ болот. Эми плюс сөздөгү каалаган дамганы ачуу деп жазып койдум. Эми буга дагы гиперссылка коюшубуз керек. Ал үчүн бул жактан бир слайд кошуп алабыз. Гиперссылка коюу үчүн ставка, фигурадан стрелка алабыз. Стрелка. Бул жерге стрелка койдум. Стрелканы кааласак башка түскө өзгөртүп койсок болот. Кийинки кадам деп жазып койдум. Мыштын оң жагын басып гиперссылка. 4-чү слайдка барыш керек. Окей. 4-чү слайдда Якубовичти алып кетели дагы. Копировка кылып Якубовичти койдук. 4-чү слайдка суроо беребиз. Ставка, фигура. Бул жерден тандап алдым. Кааласак фигуранын түсүн өзгөртүп койсок болот. Суроо дүйнөдөгү эң бийик шаркыратма кандай аталат деген суроо берди. Шрифти чоңойтуп коебуз. Бул жерге гиперссылка үчүн дагы стрелка алып келебиз. Фигура. Бул жерден стрелканы алабыз. Ойноо үчүн деп коеюн. Бул жерде биз
Бул гиперссылка бизди 5-чи слайдка алып барыш керек. Слайд 5-ти тандайбыз, окей. Эми 5-чи слайдта биз тамгаларды жана ошондой эле катылган сөздү коюшубуз керек. Бул жерден сплошная фигура заливка койсак жакшы экен. Жакшы болот окшойт. Жок, куйбасак деле. Так, бул жерден вставка рисуноктон барабанды алабыз. Барабанга анимация беребиз. Барабанды алдык. Барабанга кандайдыр бир стрелка коюшубуз керек. Аны да көчүрүп алганбыз. Вставка. Стрелка коем. Стрелканын да фонун алып таштайбыз. Стрелканы бизге кичирейтебиз. Барабанны басып, бул жерден анимация. Барабаныбыз вращение, айлануу керек. Койдук. Эми мына жердеги дүйнөдөгү эң бийик шаркыратма кандай аталат деген сөздү катышыбыз керек. Вставка, таблица. Бул жерден 3кө 10 таблицаны алдым. Таблицаны жалпы белгилейбиз. Мыш 4 жактуу болгондо. Бул жерден граница, все границы белгилеп койдук. Заливкадан градиенттен мен ачыраак муну тандап койдум. Бизде Ниагара деген жооп жазабыз ар бир клеткага. Бирден тамгаларыбыз көрүнбөй калды. Бирге чоңойтуп түсүн да өзгөртүп койсок болот. Мисалы үчүн ак түстө жакшы көрүнөт экен. Шырыны беребиз. Бул жерден шрифттерди чоңойтуп койдук. Эми бул жерге 36 тамганы коюшубуз керек. Ал үчүн вставка, фигура, бул жерден 4 бурчтукту тандайбыз. Тик бурчтукту белгилейбиз. Фигуранын түсүн, контурун да өзгөртүп койсоңуздар болот. Мисалы үчүн мен ушинтип өзгөртүп койдум. Эми бул фигураны 36, эгер 36 тамга кылсаңыз 36 тамга, же болбосо азыраак кыла турган болсоңуз, ошол канча тамга кое турган болсоңуз, ошончо тамга кылып жасап алсаңыз, копировка кылып копиялап алсаңыз болот. 4 5 сөздөрдө эле 36 тамга болсун деген шарт эмес. Biz 5'te 15 tamga kıldık. 15 kubik. Жана ошондой эле дагы бир өзгөчө
бизге чоңураак кубик жасайбыз. Тандап, буга анимация, бул жерден область анимации. Андан кийин бул жерден триггер кошобуз. Анимация, биринчи анимацияны басабыз. Анимациядан кийин бул жерден выход. Биз тамганы тандаганыбызда өчүп кетиш керек. Исчезновение, область анимации, триггер, по шочку, прямоугольник, 16. Биз ушуну копировка кылып алабыз. Ал эми төмөндөгү кубиктерге алфавит боюнча тамгалар жазып койсок болот. Г, Д, бизге И керек, Р керек, F, И жаздык, L, K, M, T, N, O, U жана Я тамгаларын чоңойтуп койсок болот. Башка сарыга кызыл менен жазып коелу. Эми мына ушул ар бир тамгага гиперссылка беришибиз керек. Ал үчүн дагы биз 2 слайд кошуп алабыз. Биринчи слайдыбыз жооп туура деген слайд болуш керек. Бул жерге бул тамга сөздө камтылган. Азамат деген шрифтин шрифт өзгөртүп койсок болот. Ошону эле копировка кылып кийинки слайдка дагы жазабыз. Бул тамга сөздө жок. Капа болбоңуз деп жазып коеюн. Эми бул жерге яку бошту алып келип койсок болот. Кийинки слайдка дагы койсок болот. Эми бул жерден биз оюнга кайтыш үчүн кайра гиперссылка коюшубуз керек. Фигурадан оюнга кайтуу деп жазып койдум. Мыштын оң жагын басып гиперссылка бул 5-чи слайдка кайтыш керек. Окей, оюнга. Бул дагы вставка. Фигурадан стрелканы коебуз. Оюнга кайтуу. Буга дагы гиперссылка беребиз. Мыштын оң жагын басып гиперссылка, бул дагы оюнга баш керек. 5-чи слайдка. 6-чы слайдта чоң рахмат деп ыраазычылык билдирип койсок болот. Эми бул жерден тамга А бар, Б
Аны басып гиперссылка. Бул жерде 6-чы слайдка кайтыш керек. Туура деген. Тамганын өзүнө коюлуп калды азыр. Фигурага коюшубуз керек. Фигураны басып, курсорубуз 4 жактуу стрелка болгондо гиперссылка 6-чы. Бул тамга сөздө камтылган. Окей. Бны тандайбыз. Фигураны тандайбыз. Гиперссылка 7-чы слайд калыш керек. Окей. Ошентип ар бир тамгага гиперссылка берип чыгасыз. Гиперссылка 7. Окей. Дга да гиперссылка беребиз. Мындай тамга жок, 7ге баш керек. Окей. Ошентип ар бир тамгага берип чыгасыз. Биз жасаган слайдыбызды көрөлү. Поле чидес оюну кийинки бетке өтөбүз. Кийинки бетке Enter менен же болбосо кийинки кадам деген ал жерге да гиперссылка койсок болот. Оюндун шартын түшүндүк. Кийинки кадамга өтөбүз. Бул жерде шарттуу белгилерди түшүндүк. Кийинки кадам. Бул жерде биз дүйнөдөгү эң бийик шаркыртма кандай аталат? Ойноо үчүн бул жерге келдик. Барабанды айландырабыз. Бул сөз бул тамга сөздө камтылган азаматсыз оюнга кайтууну басабыз. Бул жерди ачабыз. Туура эмес, ача алдым азыр. Ошентип оюнубузду улантсак болот.